Жана ошондой билишибиз керек. Ширктен кайтаруу үчүн пайгамбарлар жиберилген. Жана ыйык китептер түшүрүлгөн. Аллах Таала Куранда айтат: "Валакад ба'асна фи кулли умматин расулан ан я'будуллаха ваштанибут тагут." Биз ар бир үммөткө элчилерди жөнөттүк. Эмне максат менен дейт? Ан я'будуллаха ваштанибут тагут. Жалгыз Аллахка ибадат кылгыла жана тагуттан сактангыла. Тагут деген эмне? Аллахтан башка адамдар кимге гана сыйынбасын, ошонун баарысы тагут деп аталат. Аллахтан башка сыйынган нерсенин баарысынан алыс болгула. Жалгыз Аллахка гана сыйынгыла деген буйрук менен, ушундай максат менен пайгамбарлар жөнөтүлгөн. Мына биздин адамдарга суроо берсек, Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи эмне үчүн жөнөтүлгөн? Эмне үчүн Аллах Таала аны жиберген? Ошондой эле башка пайгамбарларды адамдарга Аллах Таала эмне себептүү жиберген? Биз эмне деп жооп беришибиз керек? Жалгыз Аллахка биз сыйынышыбыз үчүн жана андан башка сыйынуучу нерселердин баарынан алыс болушубуз үчүн. Ушул себептүү Аллах Таала жөнөткөн пайгамбарларды. Ошондой эле ыйык китептер эмне үчүн түшүрүлгөн? Куран, Таврат, Инжил, бул китептин баарысы эмне үчүн түшүрүлгөн? Аллах Таала Куранда айтат: "Алиф лам ра китабун ухкимат аятуху, сумма фуссилат мин ладун хакимун хабир, алла та'буду илля Аллах." Алиф лам ра. Бул китеп, мунун аяттары анык баяндалган дейт. Жана баяндалган кимден дейт? Даанышман, кабардардан, Аллах Тааладан баяндалган. Эмне үчүн? Эмне себептүү? Бул китеп эмнеге? Силер Аллахтан башка эч кимге сыйынбашыңар үчүн дейт. Демек, Куран, бул аят анык далил. Эмнеге? Куран эмнеге түшүрүлгөн экен? Биз Аллахтан башка эч кимге сыйынбашыбыз үчүн, ушинтип жашашыбыз үчүн Куран ошол үчүн түшүрүлгөн. Жана алымдар айтышат, Куран башынан аягына чейин ушул таухидти баяндайт. Таухидтин фазилеттерин баяндайт, жана ширкти баяндайт, жана ширктин мунун коркунучун жана мунун жаман натыйжаларын баяндайт. Ошондой эле буга чейин айтып кеткендей, эмне үчүн жараткан экен бизди Аллах Таала? Жалгыз өзүнө сыйынып жана ширктен алыс болушубуз үчүн. Жана буга аятты келтирдик. Эми хадистен дагы буга далил бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: "Кыямат күнү тозоктогу эң жеңил азапталып жаткан адамга суралат. Ошол адамдан суралат: дүйнөдөгү баардык байлыктын баары боло турган болсо сенде дейт. Сен ушул азаптан кутулуш үчүн берет белең дейт. Эми элестетсеңер, субханалла. Дүйнөдөгү байлыктын баарысын ким жыйнай алат? Ким ошол чогулта алат ошонун баарысын? Эми ошонун баары болгон болсо дагы карасар, кайсы азаптан кутулуш үчүн? Эң жеңил азаптан кутулуш үчүн. Тозоктогу эң жеңил азаптан кутулуш үчүн. Ошо айтылат ошол адамга: "Сен ошол байлыктын баарысын берет белең ушул эң жеңил азаптан кутулуш үчүн" дейт. "О, бермекмин" дейт. "Сөзсүз бермекмин" дейт ушуну кутулуш үчүн. Эмне дейт ошондо ага? "Биз сенден мындан аз эле нерсени талап кылган элек" дейт. "Биз сенден мындан аз эле нерсени күткөн элек" дейт. Ал эмнени? Эч бир нерсени мага шерик келтирбей, Аллахка шерик келтирбей, ошентип жашашыңды дейт. Сен эмне кылдың дейт? Сен баш тарттың да ширк кыла бердиң дейт. Мына бул хадис анык далил биз эмне үчүн жаратылган экендигибиз. Эмне үчүн жаралган экенбиз? Жалгыз Аллахка сыйынып, ага эч кимге шерик кылбашыбыз үчүн жаралганбыз. Ошол максатты аткара турган болсок, жана буга чейин хадисте айтып кеткендей, биздин акыбыз болот Аллахтан. Аллахтан биз акыбызды сурай алабыз. Ал эмне экен? Аллах бизди эч качан азаптабайт.